Саламатсыздарбы. Сізден канал НТС-те жаңалықтар маалымат қызматы, студияда Алтынбек Бедилов. Белгілі болғанды жамааттык коопсуздук келишим уюму Бириккен Улуттар уюмунун кайрылуусу менен тынчтык орнотуу боюнча милициянын атайын бөлүктөрүн түзүп жатканы белгилүү болду. Бул тууралуу РИА Новости агенттигине ЖККнун башкы катчысынын орун басары Валерий Семериков кабарлаган. Анын айтымында Бириккен Улуттар уюмунун сунушу жана өтүнүчү менен атайын милициянын туруктуу бөлүгү түзүлүп жатыптыр. Ал түзүм БУнун миссияларынын алкагында тынчтыкты сактоо операцияларына катышмакчы. Бул бөлүктүн курамы жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө болгон бардык мамлекеттердин күч түзүмдөрүнүн кызматкерлеринен түзүлөт экен. Семериковдун айтымында тынчтык орнотуучу атайын милициянын күчтөрүн түзүүгө ЖККнун бардык мүчөлөрү макул болушту. Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Россия жана Тажикстан мүчө. Алмазбек Атамбаевдин Россияга болгон мамлекеттик сапарынын Москвадагы бөлүгү аяктап, кече күнү Башкыртстанга барды. Бул республиканын борбору Уфа шаарынын аэропортунда Кыргызстандын президентин жана анын жубайын башкырт жетекчиси Рустем Хамитов тосуп алды. Россиянын бул аймагынын эли кыргыздар менен тектеш калк. Бул тууралуу айткан эки республиканын башчылары ар тараптуу алакаларды жана кызматташтыкты өнүктүрүү керектигин баса белгилешти. Алмазбек Атамбаев менен Рустем Хамитов мамилелерди өрчүтүүнүн багыттарын талкуулашты. Кыргызстандын президентинин Россияга болгон визити мындан кийин Татарстанда уланмакчы. Дүйшөмбү күнү Москва шаары Кыргызстандан жогорку даражалуу конокторду кандай тосуп алса, дал ошондой узатты. Кас-катар тизилген Ардак Кароолдун жоокерлери эки өлкөнүн гимнин аткарып, атүгүл бул убакта 3 күн мурдагыдай жамгырда жай баштады. Президент Алмазбек Атамбаевди Россиянын бир топ атка минерлери коштоп келип жылуу узатышты. Андан соң гана Кыргызстандын номер 1 борту Башкортостанды көздөй сапар алды. Башкортостанга куш келдиңиз. Уфа шаарында президент Алмазбек Атамбаевди ушундай ыр менен тосуп алышты. Тараптын алдында мамлекет жетекчисин Башкортостандын башчысы Рустем Хамитов жубайы менен жана бир катар мамлекеттик ишмерлер тосуп алып жылуу учурашты. Жогорку даражалуу конокторго даамоз тиүү сунушталып, андан соң кортеж Башкортостандын өкмөт үйүн көздөй бет алды. Алгач президент Алмазбек Атамбаев менен Башкортостан Республикасынын башчысы Рустем Хамитовдун жеке жолугушуусу болуп өттү. Андан соң гана бул жолугушуу кеңири чөйрөдө уланды. Мындан кийин республика жетекчилери журналисттерге билдирүү жасашты. Конечно, у нас впереди очень много работы, особенно в торгово-экономических вопросах. Но здесь, я думаю, у нас прекрасная возможность сегодня, завтра мы будем и вне рамок визита эти вопросы обговаривать, обсуждать. И я думаю, какой-то у нас пойдет прогресс большой и в экономике, и в других вопросах. У нас есть хорошие проекты. Мы хотим реализовать в Кыргызстане ряд проектов, связанных и со строительством логистических центров, и ряда производств, и поставкой нашей продукции из Республики Башкортостан. Надо делать упор на те сферы экономики, где будет быстрая отдача. Вот сейчас как раз у нас прекрасная возможность. Сегодня и завтра мы будем неформально и формально обсуждать, где можно сделать прорыв. И я думаю, мы найдем такие точки роста. Нам надо побольше поработать с точки зрения роста импорта из Кыргызстана к нам в республику. Это фрукты, это другие, так сказать, направления, связанные в том числе с предоставлением услуг в туристической отрасли. И нам надо летать, отдыхать в Кыргызстан. И у нас была, вообще говоря, мечта и идея вместе с Алмазбеком Шашеновичем зайти, ну, не на самый высокий пик, но на 4000-ник мы хотели с вами подняться. Посмотрим. На пик Путина. На пик Путина, да. Но и вы знаете, мы ждем не только альпинистов. На озере Ассыкуль когда-то отдыхала вся эта часть Советского Союза. Там даже был у нас построен пансионат ЦК КПСС для партийных работников вот этого региона и Сибири. Поэтому мы сейчас построили на Ассыкуле международный аэропорт, Уретомск, Новосибирск, такие города запустили российские чартер к нам. Пора и вам запускать. У нас намного будет веселее, конечно, чем в Египте или в Анталии. Менталитет один, язык у нас официальный тоже русский, кроме киргизского государства. И все у нас прекрасно. И песок золотой. А я хотел бы сказать, что я в сентябре месяце позапрошлого года был, а на Иссык-Куле фрукты
Вкуснее этих фруктов я ничего не пробовал никогда. Персики просто замечательно. Кыргызстан менен Башкортостан ортосундагы соода айлантуу былтыр 31 миллион долларга жеткен. Быйыл бул көрсөткүч бир топ жогору болот деп белгиленүүдө. Өзгөчө айыл чарба, металлургия, мунай өндүрүмү жана бир топ башка тармактарда кызматташууну бекемдөө макулдашылууда. Акмарал Сапатар, Самат Дөлөтахунов, НТС, Башкортостан, Уфа шаары. 2016 жылы укук коргоо түзүмдөрү тарабынан коррупция боюнча 1000ден ашуун кылмыш иши козголгон. Бул кылмыштардын кесепетинен мамлекетке 940 миллион сомдук зыян келтирилген. Бул тууралуу бүгүн коррупция менен күрөшүү боюнча координациялык кеңеш менен отурумунда айтылды. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча мамлекетке келтирилген чыгашанын 320 миллиону гана кайтарылган. Жемкорлук фактылары боюнча кылмыш иштери негизинен эсептөө палатасынын текшерүүлөрүнүн негизинде козголууда. Ошону менен бирге прокуратура өкүлдөрү аудиторлордун ишинин сапатына ыраазы эмес. Сапатсыз жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн кесепетинен укук коргоо органдары кылмыш иштерин козгоодон баш тарткан учурлар арбын дешет башкы прокуратуранын өкүлдөрү. Укук коргоо органдарын реформалоо боюнча иш-чараларды ишке ашыруу тууралуу президенттин указы боюнча айыл чарба жана муниципалдык мекемелерди текшерүү эсептөө палатасына жүктөлгөн. Бирок бул тармактагы коррупциялык схемалар финансылык аудиттин кызыкчылыгынан улам аныкталбай калат. Баарынан кызыгы бул кылмыштуу процессте эсептөө палатасынын жооптуу кызмат адамдары аралашканында. Ушул жылдын биринчи жарымында комплекстүү иш-чаралардын жыйынтыгы менен аудиттерди мыйзамсыз алуу иштери системалуу кайталанган. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.